Hazreti Umar radıyallahu mындай деген eкен. Kimde-kim Kuday üçün adamgerçiliktүү, kichpeyil bolup ömür sürüp mamile kıla turgan bolsa, al adamdın danışmanduluğun, an sezimin, sezim taldığın Kuday Taalam ne kılat? Örkündötüp götörөt деп. Бүттү. Кичинекей бирдеке дөөлөтчө, байлыкча бирдеке келип калса, мынатып раматылык Молла Шакир устазыбыз айткандай, тезеке тойгон корозой эле какай эле мынтип берсек, көрүп калгандар бар араңызда да, Молла Шакир устазыбызды. Тартипке, илим сабак алуу тартиптен өтө катуу киши болгон, бекем киши болгон. Ушунчалык ден соолугун садага чаап, илим берген устаздардын бири. Тезеке тойгон корозой болуп какайбачы айнан, жөн эле жашачы, жөн эле болчу деп. Ушинтип бизди тарбиялачу эле. Анан Hazreti Umar айтат, жөнөкөй болуп эле жашай берчи, кадимкидей эле жашай берчи. Кудай Таалам сени көтөрүп коет, көтөрө турган жерге. Дагы анан аятта келип атпайбы? Туизу мимман таша ва тузиллу мимман таша. Алла Таала кимди кааласа даражасын көтөрүп коет, кимди кааласа корулуп коет. Биз амалыбызга жараша. Ошон үчүн биз дайыма Кудайдан тиленишибиз керек. Кудайым эки дүйнө шермендечиликтен сакта. Айыр бер, ыйманы менен, эси менен, өмүрү менен, багы менен бер деп ушу баягы атабыз айткан сөздөр менен, ыклас менен бата кылып үйрөнсөк, ушул жакшы экен. Багымдаттарга келип атасыздар, Алла разы болсун. Бешмалдарга катышып атасыздар. Ошол учурларда сөзсүз түрдө Ибрахим алейхиссалам балдарына бата тилек кылып тиленгендей, биз дагы бата тилек менен балдарыбыздын ыйман, эсин, багын баарын ошо тилеш керек экен. Илимдүү болду, билимдүү болду, укмуш, аратыр, башка. Бирок бала бактысын айтпай койсо, бул да кыйынчылык да. Ошон үчүн Кудай Тааламдан багын да кошо тилеш керек. Бак бере көр, Кудайым, бак бере көр.